Саламатсыңарбы? Бизде кайрадан психолог Узара Мамытова менен болгон маекти улантабыз. Эстете кетсек, Z Академиядагы өспүрүмдөрдүн бизге жиберген кабарлары деп айта кетет элем. Ошол бизге айткан арыздарынын арасында үй бүлөдө улуу болгум келбейт деген дагы кат бар экен, Мындай эми ооз эки түрүндө айтышкан экен. Кандай деп ойлойсуз, эмне себептен аларда үй бүлөдө улуу болууга мындай негативдүү көз карашта же болбосо ошону бир оорундук катары сезип атышат? Анткени үйдө бир четинен карасаң, туура карай турган болсоң, анда биринчи тун бала же тун кыз болсо мында күтүлгөн бала болот да. Анткени ар бир үй бүлөдө биринчи баласы албетте биринчи тажрыйба, биринчи наристе, биринчи сүйүү дегендей баласына болгон кам көрүү. Бирок ошол эле башка жагын карай турган болсок, улуулугун жактырбаган, улуулугун кабыл албаган балдар, кыздар эмнеден чыгат ошол сезим. Ошол ата-энелер улуулугун мындай жакшы бир сен улуусуң, сен азаматсың, сен биринчисиң. Биринчи төрөлгөндөн сен албетте көбүрөөк билесиң. Сен албетте көбүрөөк түшүнөсүң бизди. Анткени сен кичилерге караганда сен көбүрөөк билип калдың. Эми сен бизге кичине ошол жагынан бир аз жардам берип койсоң, бөбөгүңдү ээрчитсең, же түйшүктүү же жоопкерчиликтүү жүктөп салуу, ата-эне өзү. Аны дагы биз айтканды да билбейбиз да. Көп учурда ата-энелер талап кылабыз. Сен улуусуң, карагының, эч жака барбайсың. Могу балдар сенин балдарың дегендей эле ошол эле сөздү айтпаса, негизи жүрүм турум менен, айткан сөздөр менен ата-энени ошентип эле түшүнсө болот бала. Бул сенин балдарың. Бешөө, сенден кийинки канча болсо дагы бул баардык сен ата-энесиң, сен биздин ордубузга, ошо биздин ордубузда балдарды чоңойтосуң дегендей эле болуп атпайбы? Ошол себептен бала кыз муну өтө мындай өзүнө жакын сезгендер бар, мындай кабыл алгандар бар. Эми мен ошол балдарга жоопкерчиликтүү экенмин деп анан жанакы күнөөлүү сезүү дагы жаш карабай койдум балдарды. Мен билбей калдым, алар бир нерсесин урутуп алды, жыгылып кетти, туура жакшы идишти убагында жуубай калды, анан ата-эне апа келет дагы, анан ким күнөөлүү? Улуусу күнөөлүү. Эмнеге муну кылган жоксуңар, тигини жазган жоксуңар, мен айтып кеткен деп тизмеде тапшырмалар. Мен айтып кеткен нерсени аткарган жоксуңар деп анан ким күнөөлүү, ким жоопкерчиликтүү? Эң улуусу жоопкерчиликтүү болуп калат. Ал кылбай турган нерсе үчүн да жоопкерчиликтүү болот, ошол өзүнө ошол күнөөнү алыш керек болот. Анткени ал карап койгон жок, билип койгон жок, ата-энедей. Бирок бир карап көрсөк, мындай бир кээде карасаң, мындай ойго сыйбаган нерсе болуп атпайбы? Апасы 40 жашта, 30, 35, 40, 45, 50, 60-тагы чакта апа эң улуусунан эмнени талап кылып атат? Ошо эң улуусу 17 жашта болсо, сен баарын кылышың керек. Же 15 жаштагы, же 13, 14 жаштагы кыздан сен мендей билип калышың керек деп. Анан эми албетте улуу бала да кыз дагы жардам бериш керек, үйдө үйрөнүш керек. Анткени келечекте үй курат, үй бүлөлүү болот, анан өзүнө керектүү нерсени алыш керек, билимди алыш керек, практикада жүрүш керек. Бул үй бүлөдөн үйрөнбөгөндө кайсы жерден үйрөнөт? Бирок биз аша кетпесек да, өтө эле аша кетип, четтерин баарын жок кылып, анан сен ушуга жооп бересиң, моюнуң менен жооп бересиң деген сөздөрдү уккан. Кечирип коюңуздар, бул өтө эле балага эмоционалдуу жагынан көтөрө албаган нерсе. Жоопкерчилик болуу бул анын балдары эмес, ал менин балдарым, ал сиздин балдарыңыз, ал болгону балдардын бирөөсү, биринчиси болгону эле, айырмасы ушул. Ошол себептен мен ойлойм, биздин элибизде албетте улууга өзгөчө баягы талап кылынат эмеспи? Ушуну бир түздөп кетсек, жашына карата тапшырма берсек. Кызым, сен убактың болсо, окууларың бүтсөң, кичинекейлер карап кой, бир сыйра деп сурансак да болот да. Кантип жок десин? Жок дебейт балдар. Эгерде алар менен чынчыл болсо, алар менен ачык болсо, балдар ошону көрөт дагы, сезет дагы, ошондой ачыктык менен, чынчылдык менен жооп берет. Ошон үчүн балдарды биз ошол эле улуу кыз, ошол эле улуу эркек силердин балаңар биринчиси. Анан балаңарга жардам берүү максат менен, алардан жардам көрүү максат менен сүйлөшкөндү билүү, суранганды да билсек, мен ойлойм, көп учурда өспүрүмдөр жакшы эле кабыл алат. Муну түйшүк катары кабыл албайт, мен жардам берип атам, мен ушу үй бүлөгө салымымды кошуп атам деген мааниде кабыл алат экен да. Албетте.
Чоң рахмат. Анда кайрадан кийинки эфирлерде көрүшкөнчө.